Саламатсыздарбы, эфирде НТС телеканалынын жаңылыктар маалымат программасы. Студияда Мирзат Муканов жана Айнура Кабатай кызы кызмат кылабыз. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Электр жарыгына чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Токтогул гидроэлектростанциясындагы аварияны жөнгө салуу 15 январга чейин созулат. Президенттик шайлоого даярдыктар башталды. Өлкөнү жетектегиси келгендердин алгачкы ысымдары аталды. Депутат жол тыгындарына жөө жүргүнчүлөрдү айыптады. Көчөдөн өткөндөрдүн бат баспаганы эл өкүлүнүн чыдамын кетирди. Тазабек Икрамовдун кезектеги билдирүүсү нааразычылык жаратты. Ашыкча чыгымдоодон кантип арылуу керек? Тояштагы пайдасы жок кийиттерден баш тартуунун жолдору сунушталды. Токтогул КЭСиндеги агрегаттуу оңдоо иштери 15 январга чейин созулат. Бул тууралуу энергетиктер бүгүн парламенттин отурумунда билдиришти. Депутаттар ири КЭСтеги авария боюнча маалымат алуу үчүн тиешелүү жетекчилерди жогорку кеңештин отурумуна чакырышты. Токтогул гидроэлектростанциясында 15 декабрда бир агрегат иштен чыккан, бирок бул тууралуу маалымат коомчулуктан 6 күн жашырылды. Буга нааразы эл өкүлдөрү авариянын кесепетинен өлкөдө электр жарыгына чектөөлөр киргизилип жатканын айтышты. Бирок энергетиктер муну четке кагып, элди электр энергиясы менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учурабайт деп ишендиришти. Парламенттин отурумунан Мирбек Айтикеев баяндайт. Парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында алдын ала бекитилген күн тартибинен тышкаркы маселелер дагы каралды. Буга депутат Ырыскелди Момековдун Токтогул КЭСиндеги бир агрегаттын иштебей калышына байланышкан маселени көтөргөнү себеп болду. Эл өкүлүнүн айтымында Улуттук энергия холдинг муну 6 күн бою жашырып келген. Мындан улам ал тармакты тейлеген мекеменин жетекчилигин чакырып, андан соңку абалды билүүнү талап кылды. Энергия холдинг бул аварияны 6 күн сактап турду. Бизде атасы өлсө деле комузун толгоп, аткеттин ойноп, угузуп койчу. 6 күнгө чейин эч бир кабар чыккан жок. Кырсык мына болуптур. А эмне үчүн былтыр ушул кырсыктын алдын алган эмес? Былтыркы короткон акчага кетти. Азыр мен угуп атам, 10 январга чейин энергетикада чектөөлөр болот экен. 10 январга чейин ишке кирбейт экен. Жаңы жылда элибиз жарык менен болобу же караңгы үйдө каман күркүрөйт болуп дагы кабатыр болобу? Маалыматтарга караганда номер 2 гидроагрегаттын 500 киловатт чыңалуудагы кабелинин ичинде температура кескен көтөрүлүп кеткендиктен ал токтотулган. Былтыр дагы так ушул мезгилде Токтогул КЭСинде авария болуп, ремонттон өткөрүлгөн. Улуттук энергия холдинг ишканасынын башчысы Айбек Калиев Азия өнүктүрүү банкынан 450 миллион доллар каражат алганын айтып, эми Токтогул КЭСинде бери дегенде 6 жылдай авария катталбайт деп ишендирген болчу. Түштөн кийин депутаттардын чакыруусу менен парламент жыйынына келген Айбек Калиев гидроэлектростанциядагы соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Уже прилетели 3 специалиста. Сегодня ожидается, что еще 2 специалиста прибудут с России. 3 адис келди. Бүгүн дагы Орусиядан 2 адис учуп келатат. Менимче бүгүн кабелди толук ачып май коюшат. Ал эми эртеңден баштап ишти башташат. Тиешелүү иш тартиби түзүлгөн. Бардык материалдар, кошумча тетиктер бар. Ошондуктан эң кеч болду дегенде 15 январга чейин баары аяктап, гидроагрегат ишке кирет деп турабыз. Бирок аткаминердин айткандары эл өкүлдөрүн ынандырган жок. Себеби экинчи ирет кыштын ызгарында Токтогул КЭСинде авария болуп жатат. Мындан улам депутаттар эл аралык донорлордон алган каражаттарды туура пайдалануу керектигин айтышууда. Биз канча Токтогулга кредит алдык азыр? Жалпысынан 450 миллион доллар деп каралган, бүгүн 350 миллион долларын алдык. Ошол кабелдер былтыр деле кеткен. Ушу кабелден кеткен авария, туурабы? Туура. Менин оюмча ушул система, жеке оюмда система ремонту бир карап чыкпайсыңыздарбы? Эми кыш башталып атат, ортосуна келип калды. Кайра кабелден кетип светсиз калбай калайык. Может быть, сначала кабельную систему надо отремонтировать нам, потом уже баягы турбина и другие переходить. Кандай дейсиңиз? Энергетиктердин айтымында жаңы жылдын алдында эч кандай чектөөлөр болбойт. Себеби Токтогул КЭСинен тышкары 6 КЭС электр энергиясы менен камсыздап жатат. Андан тышкары Бишкек ТЭЦи да толук көлөмдө иштөөдө. Ал эми келерки жылы Токтогул КЭСинин толук оңдоо иштери жүргүзүлөт. Ал үчүн Азия жана Европа өнүктүрүү банктарынан 450 миллион доллар каражат бөлүнгөн. Мирбек Айтикеев, Александр Симонов, НТС. Материалдык резервтер фондусу курттаган ун сатууну дагы деле улантууда. Бул тууралуу бүгүн парламентте депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы талкууланып жатканда айтылды. Эл өкүлү Жыргалбек Турускуловдун билдирүүсүндө жаңжал чыкканына карабай фонд зыянкештер бар унду дагы деле сатып жатат. Документтер боюнча кампага 4000 тонна ун жеткирилип, ал түрмөлөргө, карлар үйүнө таратылып, базарга сатыкка чыгарылган.
Ал ун лабораторияда текшерилгенде ар кандай таякчалар бар экен. Тагыраак айтканда ден соолукка зыян деген корутунду берилген. Андыктан кампадагы азык жок кылынышы керек эле. Бирок азыркыга чейин ар кайсы мекемелерге таратылып жатканы белгилүү болду. Депутаттар буга жол берген кызматкерлерге карата чара көрүү боюнча чечим кабыл алышты. Мамлекеттик экономикалык кылмыштарга каршы кызматына бизге депутаттык убактылуу комиссиянын түшкөн арыздары негизинде коррупциялык схемаларды жана буудай тууралуу толук кандуу аудит жасап бир айлык мөөнөттө отчет беришсин. Кыргыз элине кыянатчылык кылган, саламаттыгына кайдыгер караган, коррупцияга аралашкан адамдар өкмөттө бир күндө турбашы абзел. Ыплас иштери далилденсе, сөзсүз жоопкерчилик тартылышы керек. Бул жол менен 10 айдан кийин өтө турган президенттик шайлоого алгачкы талапкер белгилүү болду. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Аккун мамлекет жетекчилиги үчүн ат салышууга даяр экенин ачыктады. Учурда ал президенттик шайлоодо утуп чыгуу үчүн камына баштады. Азырынча Турсунбек Аккундан башка талапкердин аты аталуу элек. Ал арада президенттик шайлоо боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште экинчи окууда каралган турат. Анда кандидаттарга акчалай күрөөнүн көлөмү 10 эсеге көбөйтүлгөн. Ошондой эле ат салышууну каалагандарга талаптар да жогорулатылат. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Турсунбек Аккундун иш бөлмөсү Борбордогу эң кымбат мейманканалардын биринде жайгашкан. Келген журналисттерди түз эле кабинетине алып жөнөдү. Каяктагы кабинетиңиз? Кабинет экинчи кабатта жайгашып өтө чакан. Бир кишилик үстөл коюлган. Бөлмөдө Турсунбек Аккун жардамчысы экөө отурат экен. Талапкерлерден биринчилерден болуп кийинки жылы президенттикке ат салышаарын жар салган мурдагы акыйкатчы учурда шайлоого катуу даярдыктарды көрүп жатыптыр. Жакында иштер дагы кызыйт дейт. Дональд Трамп тоже стал президентом. Никто не думал, что Дональд Трамп становится президентом. Правильно же? Господин президент Филиппина тоже стал президентом. Да, вот это, как его точно фамилию не знаю. У него дом нет, личного дома нет, он на улице ночует. Жүрөгүмөн көп жылдан бери даярданып келем да. Бирок катып келдим ичиме. Айткан жокмун да. Бирок чыккандан уялдым да. Эми 2000 жылы чыгып койдум, жөнөкөй элге таанылайын деп. Турсунбек Аккун президенттик шайлоого 2000 жылыда катышып, анда 6 талапкердин арасында 8,5 миң добуш алып, акыркы орунда келген. Бирок ал таймаш жөн гана жеңил машыгуу болгонун айтат. Бул сапар жеңишти гана көздөп туруптур. Азырынча кийинки жылы боло турган президенттик шайлоого мурдагы акыйкатчы Турсунбек Аккун гана катышаарын ачык айтты. Келерки жылга талапкерлердин саны канча болоору белгисиз. Эске салсак 2011 жылы 86 адам өлкөнү башкаруу ниети бар экенин билдиришкен. Жыйынтыгында 16 талапкер калган. Бул көрүнүштөн кийин айрым депутаттар тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө белсенишкен. Документ жогорку кеңеште биринчи окууда каралган. Ага ылайык учурдагы 100 миң сомдук акчалай күрөө 1 миллион сомго көтөрүлөт. Мыйзам долбооруна талапкерлердин кынтыксыздыгына байланыштуу дагы бир канча критерийлер киргизилиши мүмкүн. Я не думаю, что у нас в 2017 году будет уже 86. Кийинки жылы боло турган президенттик шайлоого 86 талапкер катталат деген ойдон алыс болуп турам. Бул каражатка деле такалбайт. Болгону элдин саясий көз карашы, саясий маданияты өзгөрдү. Кийинкиде ким кааласа катталып алып, цирк көргөзбөйбүз деген ойдо турам. Балким мыйзам долбоорго кандайдыр бир башка критерийлер да киргизилет. Менимче коомчулукта ары жакты, бери жакты карабай эле өз талапкерлигин кое берүү керек деген түшүнүк да азая түшөт. Президент болууну каалаган кандидаттарга карата талаптарды күчөтүү керек деген пикирди КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов да колдойт. Анын айтымында өлкөнүн тагдырын колго алган адам элдин сүймөнчүгүнө ээ болушу шарт. Билим деңгээли дагы, интеллеги дагы жогору болуш керек. Мына ушундай бийик критерий коюшубуз керек. Себеби бул адам биздин келечекти, саясатты, ушул кандай багытта өнүгөбүз, бул оңой нерсеге тура турган иш эмес. Президентке абройлуу, тажрыйбасы бар, эл арасында кадыр баркы бар, эч бир мындай ызы-чууга, коррупция же болбосо бөлөк нерселерге аралашпаган адам болуш керек деп ойлойм. Мен сөзсүз түрдө мына ошондой кандидатка мен дагы добуш берем. Белгилей кетсек, кийинки жылы өлкөдө президенттик шайлоо өтөт. Алдын ала маалыматтарга караганда, мамлекет башчылыгы үчүн ат салышуу октябрь айына туш келет. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС. Депутат Тазабек Икрамовдун кезектеги билдирүүсү кызуу талкууга жем таштады. Кече эл өкүлү парламенттин трибунасынан
жөө жүргүнчүлөргө болгон нааразычылыгын айтып алды. Депутаттын оюнда жол тыгындарына жөө жүргүнчүлөр күнөөлүү экен. Анткени алар көчөдөн чайып алып өткөнчө айдоочулардын чыдамы кетет дейт Тазабек Икрамов. Мындай билдирүүдөн кийин социалдык тармактын колдонуучулары эл өкүлүнүн жол эрежелерин билээринен күмөн санай башташты. Анткени мыйзам боюнча кандай гана учур болбосун машина башкарып бараткан адам жөө кишиге жол бериши керек. Бирок мындай эрежени Тазабек Икрамов кабыл алгысы келбегендей. Негизи эле бул депутат көпчүлүктү нааразы кылган кээде таң калтырган билдирүү жасап келгени менен белгилүү. Өлкөдө жол кыймылынын коопсуздугу олуттуу көйгөйбөйдөн калууда. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстан жолдогу адам өлүмү боюнча КМШ мамлекеттеринин ичинен 1-орунда. Өкүнүчтүүсү айдоочулардын алешемдигинен жашы жетелектер жабыркап жатат. Кырсыкта курман болгондордун 30%-ын балдар түзөт экен. Республиканын аймактарында 5400 жол унаа кырсыгы катталып, анын ичинен 846 жол унаа кырсыгы өлүм менен коштолгон. Ал эми жаракат алгандардын саны 8269. Акыркы учурда жөө жүргүнчүлөргө жол бербеген айдоочулардын айынан келип чыккан кырсыктар көбөйдү. 3 күн мурда эле жөө жүргүнчүлөр өтө турган жайдан мектеп окуучусун машина коюп кетип, ал ооруканада жатат. Ал эми Борбор калаанын айрым көчөлөрүндө зебралар көрүнбөйт. Кыргыз улуттук агрардык университетинин жанындагы дал ушул жөө жүргүнчүлөр өтө турган жолдо ири кырсык катталды. Жакында дал ушул жерден 2 студент кызды Honda Fit үлгүсүндөгү унаа коюп кетип, экөө тең жаш өмүрү менен кош айтышты. Ал эми кырсыкка себепкер айдоочу болсо, ушул эле жерден дагы бир унааны коюп кетип, өзү ооруканага жатып алган. Ошол кырсыктан улам бул жолдо студенттер кезектешип жол кыймылын жөнгө салууга өтүштү. Мисалы азыр бул жерди карап кетсек, биякта мисалы пешоход жок, көрүнбөйт, көрүңүз. Анан биздин ректорубуз болсо ушакка бизди койду, атайын баягыда 2 кызды сүзүп кетип ошондон бери. Анан биздин эме да көрүнбөйт, пешоходубуз. Көрүнбөгөн үчүн бизди коюп ушул жерде турабыз. Көбүнчө жол кырсыктарынын курмандыктары жөө жүргүнчүлөр болуп калууда. Себеби өлкөдө унаа көп. Жол чырактарда жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдон өтүп кетүүгө болгону 25 секунд убакыт беришет. Ал эми айдоочулардын көбү өтүп бараткан кишини көзгө илбей, унаасын катуу ылдамдыкта айдап өтүшөт. Айрымдары мас абалында рульга отуруудан да кайра тартышпайт. Бирок машиналар кишилерди, адамдарды карабайт. Мындай жүргүнчүлөр, мындай пассажирлерди, мындай адамдарды, кишилерди өткөрүшкө неме кылбайт. Машины мешают вот с этой стороны, например. Со стороны Ахумбаева мешает. И еще вот с той стороны, ну, оттуда, когда едут, вот оттуда мешает. А так, в принципе, нормально. Забор как будет включаться, моего дорогу открыть, до этого буду ходить я. Нельзя вот сейчас, он хочет, что за молодой парень бегать хотел, он не его дорога. Мас абалында жол кырсыгына себепкер болгон айдоочу өмүр бою унаа айдоо укугунан ажыратылышы мүмкүн. Мындай мыйзам долбоору кечээ парламентте талкууланып, 1-окууда жактырылды. Бирок жыйында депутат Тазабек Икрамовдун жөө жүргүнчүлөрдү каарып сүйлөгөнү көпчүлүктү нааразы кылды. Сол жака же оң жака бурула турган светофор күйгөндө эле ошол маалда пешеходный адамдарыбыз дагы өтүп атат ушул жолдончу. Буларга бир отдельный бир жол ачышыбыз керек да. Азыркы биздин жөө жүргөн жарандарыбыз дагы чайпалып, же болсо телефон менен сүйлөшүп, бир канча убакытты кармадат. Депутаттын мындай сөзү социалдык тармакта кызуу талкуу жаратты. Көпчүлүгү эл өкүлүнүн жеңил ойлуу кебин сынга алып жатышат. Ой кудайым-ай, башка шылтоо табылбаптырбы? Өтмөктөрдөн зорго өтөсүң го, чайпа алмак мында турсун, качан машина сүзүп кетет экен деп. Ишенгендериң ушинтип сүйлөп отурса, макул, мен бүгүндөн баштап чуркап өтөм, көрөйүнчү тыгын болбой калат бекен. Депутаттар минтип тантып сүйлөп турбаса башы ооруйт окшойт. Депутаттар элдин кулу дейбиз. Бирок 40 000 сомдук айлыкты аз десе, бири жөө жүргүнчүлөрдү чайпалып басат деп сындаса, мындай депутаттын кереги барбы өзү? Акырын басса деле, тез басса деле көп болсо 1 мүнөт кетет го. Макул жаштар чуркап өтсүн. Акар адамдар, майыптар, жашы улгайып калгандарга эме дейсиз. Кээде адамзаты ушундай сабырсыз болуп кетебиз, 1 мүнөт күтө албай калабыз. Бирок кээ бир керексиз нерселерге сааттап убакыт кетиребиз. Башканы коюп, манасты айт дегенде биринчи элдин акыбалын түздөшпөйбү? Уят аябай эле. Айрымдары эл өкүлүнүн жол эрежелерин билээринен күмөн санай башташты. Депутат Тазабек Икрамов мындай чуу жараткан билдирүүнү биринчи жолу жасап жаткан жок. Ал буга чейин да көпчүлүктү нааразы кылган демилгелерди көтөрүп, катуу сынга кабылган. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешов, НТС. Ош шаарына көп жылдан бери унаа урдоо менен алектенип жүргөн адам кармалды. Ал буга чейин 3 жолу ушундай эле кылмыш менен колго түшүп, бирок сот бошотуп жиберген. Тартип сакчылары кабарлагандай, 29 жаштагы жаран унааларды Жалал Абад областынан урдап келип, Ош шаарында сатып жүргөн. Акыркы жолу ал Honda Fit үлгүсүндөгү 2 машинаны $1200 жана $1400 соодалаган.
Кардарларга унаанын документин унутуп калыптырмын деген шылтоону айтып, алдап кеткен. Ал эми сатып алуучулар машинанын арзанына кызыгып, акчасын санап берген. Кылмышка шектүү 2014-2015 жылдардагы бир нече автомобиль урдаганы үчүн кармалып, бирок акталып кеткен. Андыктан бул жолдагы ал суудан кургак чыгышы мүмкүн. Уурдалган унааларды социалдык тармактар аркылуу табуу оңой болуп калды. Жарандык активисттер быйыл Бишкекте жоголгон 4 машинаны өз ээлерине кайтарып беришти. Жакында эле Көлмө жаңы конушунан бир авто унаа уурдалган. Болот Ибрагимов башында турган топ ал машинанын сүрөтүн интернетке жарыялап, 10 күндүн ичинде ээсине кайтарышкан. Акыркы убактарда жарандардын көбү милиция кызматкерлерине эмес, жарандык активисттерге кайрыла баштады. Себеби тартип сакчылар машина издөөнүн ордуна жабырлануучулардан акча талап кылып жаткандыгы айтылууда. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Өзүңөр көргөндөй сол жагынан сүзгөн, пассажирский жактан. Бияктан күзгүсү сынган, ар жактан рулевой рейкасы сынган, бияктан эшик ачылбай калган. Ичинен бардык баалуу тетиктерди сындырып талкалап, магнитофонду алыштыр, колонканы алыштыр, документтердин техпаспорт менен правага тийген эмес ошо бойдон. Осмон Токоновка бул автоунаа атасынан мурас катары калган. Ошондуктан машинасы уурдалганда аябай ичи ачышкан. Осмондун айтымында Бишкек шаары боюнча жалгыз оң рулдуу Volkswagen Golf 2 үлгүсүндөгү унаасы 10 декабрда Көлмө жаңы конушундагы үйүнүн жанында токтоп турган жеринен жоголгон. Ошол эле күнү дароо милиция кызматкерлерине кайрылып, бирок жыйынтык чыкпагандыктан жарандык активист Болот Ибрагимовдон жардам сураган. Ал Volkswagen Golf 2 үлгүсүндөгү машинанын сүрөтүн социалдык тармактарга таратып, унаа 10 күндүн ичинде табылган. Уурулар Көлмө жаңы конушунан алыс эмес жердеги Ак Босого тарапка таштап кетишкен. Болот Ибрагимов жагынан айтылган, эчтеке тийилбейт, арызыбызды кайра алабыз, встречный тосмо жазып беребиз, эч кандай претензиябыз болбойт, машинаны эле бергиле деп. Ошондон кийин реакция кетти окшойт, ошо машинаны жолго чыдап кетиштир. Эчтекеге тийишкен жок. Целый бойдон эле, просто бир аз кагылган, урулган, уурдалган нерселери бар, эми алар оңдолот. Главный машина беришти. Уурдалган унааларды милиция кызматкерлери эмес, жарандык активисттер таап берип жаткан бул биринчи окуя эмес. Ушул эле жылы кылмышкерлердин изин суутпай 4 машина ээлерине кайтарылып берилген. Жабырлануучулар укук коргоо органдарына кайрылуунун ордуна жарандык активисттерден жардам сурашат. Себеби уурдалган унааларды издөөнүн ордуна жабырлануучулардан сый акча талап кылган милиция кызматкерлер көбөйүүдө. После того, как потерпевший обращается... Машинасы уурдалган жарандар милиция кызматкерлерине кайрылганда, алар жабырлануучудан эмгек акысы үчүн акча сурашат. Күйүүчү майга, тамагына төлөп бергиле деп айтышат. Биз өзүбүз деле ошондой окуяга күбө болгонбуз. Буга чейин Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа жоголгондо автоунаанын кожоюнунан милиция кызматкерлери $300 өлчөмүндө чотур сурашкан. Мындай учурлар көп эле болуп жүрөт. Ошондуктан тартип сакчыларына ишенич аз. Акыркы убакта машина уурдоо фактылары көбөйүүдө. Алсак апта башында кардар катары өздөрүн тааныштырган уурулар автосалондон BMW X5 үлгүсүндөгү унааны айдай катышкан. Шаар боюнча аларды издөө башталып, машина кайра дүкөнгө кайтарылган. Ал эми октябрь айында Lexus 470 машинасын текшерип көрөйүн деген шылтоо менен дагы бир жаран унааны уурдап кеткен. Ал кармалып камакка алынган. Мындай кылмышка көбүнчө 16-25 жашындагы жигиттер барышат. 2016-жылда ушул борбор карабызда 89 факт катталган, жанагы автоунааларды мыйзам сейлик кылуу деп жана орусчасы автоугон деп коет. Эми ошолордун ичинен 78-инен фактысынын бети ачылган. Булар боюнча бир нече группалар кармалып, топтор кармалып, иштердин бардыгы сотко жиберилген. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарында 500 миңге жакын машина бар. Көпчүлүк айдоочулар унаа токтотуучу жайлар жетишсиз болгондуктан темир тулпарларын көчөдө же королордо токтотушат. Уурулар эски үлгүдөгү машиналардын эшигин оңой эле ачып, тетиктерин көтөрүп кетишет. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Учурда Сирияда Ислам мамлекети террористтик тобунун катарында Кыргызстандын 860 жараны согушуп жатат. Алардын 180-и аялдар. Бул тууралуу бүгүн диний кырдаалга арналган жыйында сөз болду. Эксперттердин айтымында учурда Сириядагы экстремисттик топтор башка өлкөнүн жарандарын катарына чакырбай калды. Анын ордуна өз мамлекеттеринде террористтик жардыруу уюштурууну үйрөтүп жатат дешет талдоочулар. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын абактарына 130га жакын террорист жана экстремист кармалууда. Алардын 15-и тандап алган жолу туура эмес экендигин түшүнүп, буга чейин туткан идеологиясынан баш тарткан. Бүгүн дагы 2 адам Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунан чыккандыгын расмий түрдө жарыялады.
Терроризм жана экстремизм боюнча соттолгондор мыйзамга ылайык өзүнчө түрмөдө кармалышы керек. Эл аралык стандарттарга жакындатып салынган 180 орунду жатак абактын бир бөлүгү жакында эле ишке кирген. Учурда ал жакта 44 адам отурат. Кененирээк Рахат Жаныбекованын материалында. Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү Каримжан Ибраимов жаза мөөнөтүн өтөп жатканына 3 жыл болгон. Ал 2013 жылы нарында жергиликтүү тургундарга жашыруун үгүттөө иштерин жүргүзүп жатканда кармалган. Текшерүү учурунда андан экстремисттик маанайдагы адабияттарды жана тыюу салынган маалыматтар бар электрондук буюмдар табылып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Ал Хизбут Тахрир уюмуна 2005 жылдары киргенин айтат. Мектепте мугалим болуп иштегендиктен чоң класстын балдарын кээде Хизбут Тахрир уюмуна кирүүгө үгүттөчүмүн. Бирок бул алдамчы уюм экенин эми түшүнүп отурам. Алар мага 5 киши алып келет эле. Мен аларга ислам системасы боюнча сабак өтөт болчумун. Элдин сезимин, ишеничине кирип алдайт экен. Мен расмий түрдө бул уюмдан чыгып жатам. Ошондой эле күчөтүлгөн режимде жазасын өтөп жаткан Илхомжан Киргизбаев да Хизбут Тахрир диний уюмунун катарынан чыкканын билдирди. 2011 жылы мүчөсү болуп 1 жыл өтпөй колго түшкөн. Үйүнөн экстремисттик маанайдагы бир канча диний китептер табылган. Исходя из этого Мен экстремисттик уюмга башкаларды азгырууга жетишкен жокмун. Бирок эми билип жатам. Билимсиздигимден болгон экен. Мен башка да жарандар адашып, Хизбут Тахрирге кирип албаш үчүн ачык айтайын. Тыюу салынган уюмга кирбегиле деп, туура эмес жолго түшпөгүлө деп чакырат элем. Абактан чыксам, балдарыма барам. Минтип тыюу салынган уюмдун катарынан чыккан менен кылмышкерлер жазасын толук өтөйт. Жалпысынан түшүндүрүү иштеринен соң Кыргызстан боюнча 15ке жакын адам тыюу салынган бирикмелердин катарынан чыкканын билдиришкен. Мыйзамга ылайык экстремисттик жана террористтик иштер үчүн соттолгон изоляцияланган жайда кармалышы керек. Анткени алар радикалдуу идеологиясы менен камактагыларды азгырууга жөндөмдүү келишет дешет адистер. Мындан улам ишмердүүлүгүн андан ары жайылтпаш үчүн аларды өзүнчө бөлүү зарылчылыгы жаралган. Бул домофон жана силерге көрсөткөн камеранын ичинде домофондогу осужденныйлар ушул аркылуу сотрудниктерге кайрылышат. Эмне вопростор бар, прогулочный мероприятия, санчаста и башка иштерге через ушу аркылуу кайрылышат. Баардык нерсе көрүнүп турат. Баардыгы көрүнүп турат. Террористтик, экстремисттик ишмердүүлүгү үчүн кармалып соттолгондор башка кылмышкерлерден бөлөк кармалуусу үчүн аларга атайын жай ушул жылдын февраль айынан баштап курула баштаган. Учурда анын бир бөлүгү өткөрүлүп, башка жатак абактардан 44 кылмышкер бул жайга которулду. Бир жагында 4, экинчи жагында 3 орундуу. Бул корпус Чүй областындагы Молдавановка айылында жайгашкан номер 27 түзөтүү мекемесинде ачылган. Эл аралык стандарттарга жооп берет. 1-декабрдан баштап отурат берде. Берде 4 локалка бар. 4. Өзү эме 180 кишиге рассчитанда 180 киши отуруш керек. Бүгүнкү күндө бир эле мына көрүп атасыздар, бир эле бөлүм бүткөн бөлүмү. Бул бөлүмдө 45 киши отуруш керек. Бүгүнкү күндө 44 отурат. Жалпысынан мындай өзүнчө жайлар ар кандай типтеги 4 абакта салынат. Кыргызстандын түрмөлөрүндө экстремисттик жана террористтик ишмердүүлүк үчүн соттолгон 130га жакын адам бар. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Той ашка кеткен ыксыз чыгымдарды азайтууда эң алгач ишти гиитти кыскартуудан башташ керек. Бул жаатта экономисттер кудасы өкө тууган туушканга белек берүүнүн жаңы жолун сунуштап жатышат. Кийилбеген сапатсыз жоолук калпак кездеме бергенче акчалай жардам кылуу пайдалуураак болмок дешет. Муну алгач айылдарда пилоттук долбоор катары киргизип, анан өлкө боюнча жайылтуу сунушталды. Бирок мунун ишке ашышы кыйын, анткени кыргыздарда гиит бербесе сыйлаган жок деген түшүнүк калыптанып калган. Теманы Гүлжан Алтмышбаева улантат. Өзгөн районунун Ана Кызыл айылынын тургуну Канышай Урайымова жакында эле келин алган. Эми куда тоскону даярданып жаткан чагы. Тойго кам көрүү үчүн базарга келген. Сооданы алгач эле гииттен баштаптыр. Анткени акча гииттен ашкандан кийин гана калган муктаждыктарга коротулат. Канышай Урайымова жоолуктардын түрлөрүн сатып алууда. Чоң той берген болсо адан көбүрөөк кетет. Себеби аны баш аяк сарбай кыласың. Палтосу болот, ичине жембир болот, насыкалач, чоң жолук, кичине жолук, ичинен таза көйнөктөр болот. Ошондо мен оюм боюнча ошо кудалардын өзүнө эле 10 миңден ашык, 20 миңден ашыгыраак акча кетет да. Кыргыздарда гиит берүү күчөгөнү ишкерлердин да соодасы жакшырды. Суроо талапка жараша кийим кеченин түрлөрү бар. Мындайча айтканда кыргыздар кытайлыктарды байытууда дешет. Улууларга жакшысын алып барабыз, кымбатырагын 250 сомдуктары бар, 300 сомдуктары бар. Анан баягындай жүгүртмөлөрүнө 70-50 сомдуктары бар. Эми бизде салт айла жок. Муну эми баягы жөн эле өзүң барсаң да болбой калат.
көтөрүп барасың сөзсүз. Көп өткөндөр азыр арзаны болот. Эң арзаны мына 40 сомдуктары, эң арзандыктары, анан кийин жакшылары 50 сомдуктары. Анан 50 сомдуктары көбүрөөк алышат да азырча. Оптом жок, onu кийишпейт, onu только баягы адамдарга айланат да, только биздечи. Орточо эсеп менен той ээлери эң аз дегенде 30-40 миң сомду кийитке сарпташат. Кыргыздарда той аштарда ак көйнөккө көк көйнөк деген түшүнүк калыптанып калган. Үйгө келген кишини кур чыгарбаш үчүн кийим-кечек ыроолошот. Буга күнүмдүк жашоодо маани берилбегени менен ошол эле арзан кийит кийгизүү ашыкча чыгымга, ысырапкорчулукка алып келүүдө. Анын үстүнө белекке берилген Кытайдын арзан калпак көйнөк жоолуктары кийилбейт деле. Кээ бири эл арасында айланып жүрүп, кайра үй ээсине кайтып келген учурлары да бар. Meni buna koyuyor, hazır 4. yolu bulmağa geliyor tatta. Buna bu şekilde açıp, buna biz kimliğinde aldıvatağız. Israfkirçilik boyunca vatanda. Kırgız'tı, cercahtı, hudanı alvatkanız. Кийит кийгизүү салты качан башталганы тууралуу тарыхта так маалымат жок. Бирок көчмөн жашаган кыргыз эли үчүн жакындарынан белекке кийим алуу жагымдуу көрүнүш болгон дешет тарыхчылар. Анткени Тоо Ташта мал багып жүргөн кыргыздар түзгө базарлык кылуу үчүн бир жылда бир, же ашып кетсе 2 жолу түшкөнгө убактылар болгон. Экинчи жагынан кудалар ортосундагы сыйдын белгиси катары да берилип келген. Бирок бүгүнкү күндө сапатсыз кийимдерди белекке берүү кийит кийгизүүнүн маданиятын жоготкондой. Мурунку учурда айтып атпайбызбы? Тапканын берген. Ана бул мага арзан кийгизип койду, кымбат кийгизип койду деп тандаганга деле мүмкүнчүлүк болгон эмес. Тандаганга мына бүгүн мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ошондуктан кийилбей эле ыргытылып, же болбосо дагы бир тойго алып барылып, айлампага кирип кете турган эмелерден качып, айтабыз да. Эң негизги ошо сарпайдын эң негизги башкы бөлүгү болгон баш кийимди гана тартуулап, ал эми калган нерседен бүгүн баш тартып кое турган мезгил келди да. Экономисттердин эсебинде Кыргызстанда жылына той ашка 2 миллиард доллардан ашык каражат сарпталат. Ашыкча чыгымдарды азайтуу боюнча көп эле демилге көтөрүлүп келет. Алсак буга байланыштуу парламентте мыйзам долбоору да каралып, бирок өтпөй калган. Буну экономикада трансферттик төлөөлөр деп коет. Ошондой трансферттик төлөөлөрдү кылгыбыз келсе, туугандарыбызга ошол тойдо, жамандыкта, жакшылыкта бир колдоо кылгыбыз келсе, анда биз буну акчалай түргө өткөзүү жагындагы ойлонушубуз керек. Райондун деңгээлинде бир эксперимент катары жасап көрүп, эгерде ошол жакшы жыйынтыгын бере турган болсо, жалпы өлкө боюнча таркатсак да болот да. Белгилей кетсек, кээ бир айылдарда той аштарда ыксыз чыгымдарга чектөөлөр киргизилген. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Программа озуш менен жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Алем азыр болсо